Assalamu alaikum Nadirбек ата, кандайсыз? Жакшысызбы? Аллага шүгүр. Баягы ден соолугуңуз кандай? Жакшы, баягы атам Чыңгыз Төрөкулович айткандай, жашка жараша. Көрүп калдым кишини. Эмне десең, жашка жараша Надырбек деп койчу. Чыңгыз ата укмуш сөздөрдү тапчу, мына маңкурт деген сөздү тапты. Маңкурт деген. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу дегенин күн сайын колдонуп жүрөбүз. Анан жашка жараша укмуш сөз экен. Кыргыз эми жакшы деп коет, чындыкты айтпайт да, кыйналып турса да, бирок жашка жараша дегени. Чыгармаларынын эң мыктылыгы орусча жазганда да, сразу Москва чыгарды. Беден биздин кыргыздар боттосуп чыгарбайт болчу. Азыр деле кийин деле чыгарбайт болчу. Мунун мыктылыгы орусча жазып, Москвада түш басылды. Орустарда калыстык бар да. Насүйү бар экен, көтөрүлүп кетти да. Жана француз жазуучусу, коммунист жазуучусу Луи Арагон. Ошол 13 тилге жазган махаббат тууралуу эң чоң баян, эң кыйын. Жамиля жөнүндө. Ушуну 13 эмеге чыкты. Анан эле чыккан неме болуп калды. Дүңгүрөп калды. Бул да биздин дөөлөтүбүз да ошо дүңгүрөп кеткен. Азыр эми кече Кытайга бардык, Кытайда деле таанıyt экен Айтматовду. Өткөндө бирөө Индияга бардым дейт. Индияга жаш акын экен. Эки тилде англис тилин билет экен. Доклад жасады дейт. Айтматов десем дейт. Айтматов деп көздөрү жанып кетти дейт. Анан Жамиляны окугула десем, орусчасын таап дейт. Жана орусча билген котормочтор бир түндө окуп коюптур дейт. Эртеси келип талкууладык дейт. Мен бир кызыкты айтып берейин. Окусаң керек. Китепте жүр. Мен Гавай аралдарында жүрдүм. Американын наркы четиндеги шаары кайсы эле? Сан-Франциско же? Сан-Франциско. Ошол жерде жүрүп, анан Гавай аралдарына 6 саат учат экен. Кайра жер толук десиме учуп отуруп, кайра Японияга келип калышы мүмкүн, ошо ортодо. Анан орустардын аябай чоң кабыргалуу, даңкайгандары барды, анан каржылуулары. Анан аялдар менен барды, эмеси менен. Анан бизди кичине тоотпойт. Анан бир чогуу бир эмеде болгондон кийин базарына түшкөлүп калдык, базарга. Анан эл курчап калды. Бизди каяктан келдиң дегенде анан тигилер мактан Рашын дейт да. Эми ошо канча киши турат, Рашын эмне экенин ошолор билбейт экен да. Россияны билбейт экен ошолор. Мына булар острова живет, они глухие, тупые, чего не знает, Россию не знает, она чичалап, мындай кышаякка басып башты. Заводга түштү да, орустар, бир 10-15 орус. Мен подождите дедим, подождите. Антон, чо? Деди анан мен туруп атып. Чыңгыз Айтматов, төшүмдү бир эки чурсам, дейт. Анан айтат, бул окшош эмес экен, бул Чыңгыз Айтматов эмес го, анан мен ошону земляга болом десем, анан сүйлөшүп билебиз дейт Чыңгыз Айтматовду. Жанагы Россияны билбегендер Айтматовду билет экен ай. Алар эми адабият сабагына барып, бирок география сабагына барбагандар экен да анда. Болбосо дүйнөдө эң чоң мамлекет Россия. Рашын билбей койгон айтсам. Караңы, кадыр Айтматовдун канча. Американы билет, Рашын менен да жумуш. Ака мен bundan келби ага. Бербе. Жана 14 томдукту бекет бердиң да. Азыр ушу мен жашыма дагы көп жыл да, 40 жыл бар. Sana gerek болот аябай, туурабы? Китептерибиз бүт бар бизде. Чай бышып калат. Абдан сонун да. Кандай дейсиңер? Биз бул жака мейли суга түшүп кетели? Буюрса, суга түшүп кетели, Кудай буюрса. Жок, эгер тиякта деле көздү жегин орасыңар. Бери жакшы. Міне шашасыңар, шашпасыңар. Жок. Муксаңар. Biz kölge varıp gelgençe 2 saat, 3 saat bolup kalat. Gözdün jeginde bir kişine görüp, tiyak kılırlar. Anan gelgençe çay bışıp kalat. Anan hep geçe menin bulanım atkarılıp kalat da. Kanday deysiңер, жолдош депутат? Жакшы biz. Baş yegенди билебиz да. Батагыз алганы келбедик да. Мен барабыз, мен өткөрөт эмеси мен. Анда эме чай чолар. Толганай, булар көлгө барып келет, мен барам, балдар барат.
Anan gelgençe o katın çayımdı dayaday bör. Makul bu. Çocuğumu da sal, janağı yetindi de sal. Menin balama bir... Var olmamız. Yok, hiç nesi olmayız. Men de olup kaldım. Kavaralğanı geldik. Aldan жақсы, emi көпселер kızı çocuğa yemesin. Mine gördüңер, men жақшымын. Meni korktuk. Anan, janağı belki ayttan kılgan nemengdi da salırın. Baş çepkesin, başты da salırın. Bарын arılaştırırın salırın. Siz aytасыз го жанагы Ошто текстилде КБКнын башчысы болуп жүргөн мезгилде күнүгө канча километр кебе чыгарат элеңиздер? Кебеп беле, жебеп беле? 300 kilometre. 300 километр. Kelem emez, mata. Çıp. Oşol günüge çıkkan deme 300 kilometre. Oşton Taşkent'e geç. 300 kilometre nak. Gün sayın, he? Gün sayın. Kaç adam işleyet ele sizin kolunuzda? Ya. Kolunuzda kaç adam işleyet ele deyim? Yemi, oşol men göveli yemi oldum. Teki generalni bolganda asal işlerim. 12.000-13.000 işteç. 12.000-13.000 adam kolunuzda işleyet ele. Oşolordun bardığı oşol çıt çıgarat ele. Paktadan da? Paktadan gezdeme değil mi? Paktadan gezdeme. ХБК деген хлопчата Бумажный комбинат. Bu da Kırgız elinin sıymığı bolçu da, mındaşa aytkanda, abdan çoğun kombinat, çoğdordun var o şehirde. Anan janağı oş bir el oblastda. Eme çok, Jallavat çok, Batken çok, bir el oş oblast. Mesela memleketin o 54% oş el oblast adaş. Bir respublikanın emisi jarmısından koyu oşta durçu. Oşol oblastda 24 rayon 7 şahar bolçu. Oşol KBK, oşol oblastın 3'ten 1 produksiyasını berçi. Oşol içinden abi turdağın sualcılar çapkılap gelip durçu da. Anam bardığı Moskova atçöt beredi. Plansız bularda alarda da qarma o etti. Oşol göster şunday bolçu da. Suriya özüzden çıgat ele. Çok Suriyanı men işteki hasta, baktavuz hasta bizden. Jetpeyt da. Anam men şu köyün Özbekistan'dan aldık, Avustralya'dan aldık. Şunday. Paktanı Paktan. Avustralya'dan Oşko gelçi. Nan qarаңыз, günügө 300 kilometr. Emir şunday gelenelerde. Çıkargan çıktı, Rusya'ya jönötüp elеңiz zaten. Yok, köp mamleketke jönötçüyüz. Çet mamleketke dair. Mamleketke. Köp Rusya'ya geççi. Anan çet mamleketlerge de köp geç. Var. Barınla Pamat degen kişine muhabbal var. Menin en bir yaş kesте yetişkenim oşol gemede işledim de oşol KBK'da göründüm de şeyden göründüm oşondan Sultan İbrahim göründüm agışı oşol oblast kalı onan bir rayonga jetekçi kılmaktı ayme tibe dep koydu tege turdakımısı vardı. Siz oşolda kança yaşta elеңiz? Ya, men 36'da olçum. 36 yaşыңызda 12.000 adam işlеген КБК. КБК'нын чечмелениши кандай болот? Хлопчо-бумажный комбинат. Комбинат. Ошо мезгилдеги Союз учурундагы Кыргызстандагы 2-нчи 3-түн 1 болчу да. Эми Кыргызстанда лёгкий промышленностьта бул СССРдин эң крупный предприятиясынын бири болчу. СССРдин. Сизди көпчүлүгү жанагы ырды алып бүтпөйт махабатты жазган эле акын катары билет да, же Куранды которгон, же болбосо жеңиш сабырдан кийин. Мындай болду да мен. Чынында мында карасаңыз 36 жашыңызда ошончо чоң өндүрүш. Бул сиз чарбадар адамсыз да биринчи кезекте. Анан кийин адабиятка келдиңиз да, туурабы? Oşo кезде oş иштеп жүргөндө эч качан түшүмөдө өңүмөдө мен акын болом кирчи эмес, ой жок. План толтуруш керек, күн түн иштейсиң, план толтуруш керек. Анан кичине ордер, медаль, тияк бягын берет, наамдарды берет, көбү наам бар да. Аны ошон менен кармайт да. Мен сүйлөйм, балам сүйлөйт, небере уже сүйлөбөй калды. Кыргыз тилиндеби? Til жок болсо улут өлөт. Beyaz vardı, onun için buna cüret aralaş. Til için gerektirse başka meslek, kayağına da çalış gerek de, ona öğrenirdi. Arkası oldu. Til olmasa armamız da yok, bir yağın kıtayanda, bir yağında yok. Hazır yine namus balbagan yerde, o yerine getirdi, namus gerekti. Namus bu. Buna versin, güreş güresin, namus şey koy.
elge ses bolboyunçu dep dur. Ошондой эле болуш керек. Намыс болбосо кыйын ал, намыс деген. Ал депутат боламын деп канча жүрүндү. Тиги атасы өлүп калып, апасынын канча барып отурду. Оңой эмес да турмушта. Ошо анда Sen Kırgızca bilesin mi? Ya. Atın айтып атат, Kırgızca biliş керек дейт. Балдар билет. Мен билем, неберелер билбей атат дейт. Эки деген эки жерде эки төрт болот, туурабы? Атың ким? Азыр каякта жүрөсүң? Скөлдө. Не кылып атасың? Уктап атасың, вай азаң ата. Кыргызча билет турбайбы? кичине билет. Чоңураагы кичине башкача болуп калды. Аны башка көзгө койгула. Бир китепти берсем, Жеңиш Сабырдан кийин окуй албайт да кыргызча. Анан орусчасын которбодум силерге. Ошону берсем, ошого да тантырат да. Орусча дагы себеби адам деме болуш керек экен да. Орустар айткандай сильный желание өзүнүн канында болуш керек экен да. Биз мына ушул окаты жок, ушу жылдарды өттүк, баары бир китеп сатып алчубуз. Баары орустун тилин үйрөнүп, ошого аябай мактанчубуз. Китепти көп окудук, Мишниде китептер. Анан мен китепти библиотека ачып бердим, айылга. Спорттун 6 түрү боюнча көп намаз окутуп, скорый помощьтун баарын ачып бердим. Элге эч нерсе кереги жок, этке дегендер бар, эт сап бериш керек экен. Аятаңын көрүш. Китеп эмес, эт керек болуп калган заман экен да. Эт эмне ашказанга толот, кайра бир жака барып түшүп калат. Баардык жерде бакылдап сүйлөп, мындайраак чыккандан кийин басып кетишет. Биздин өспөй айтканыбыз ошондой. Китеп керек эмес экен, эт керек. Туура айттыңыз ушуну. Баш казан калып эле аш казан. Ошол туура, ушундай экен да. Анан ошо менин китебим жоголуп кетти. Ар ким алып, анан библиотекарсы бир кызды коюп койгон, барып кайра чогулт десе, жок, тиякты кемге эмне дейсиз? Надырбек эмне жетпейт деп айтат дейт. Мына ушул ойлойт да, жеп атат. Баягы өздөрүндөй көрөт да.